Саламатсызбы? Менин атым Айпери. Бизон медиа порталынын журналисти болом. Сиз менен тааныша алабыз. Сиздин атыңыз ким? Кылым. Кылым. Канча жаштасыз? 21. Жакшы. Бүгүнкү күндө Бизон медиа портал деп уксаңыз керек. Биз Бизон шоунун викторина программасын уюштуруп турабыз. Ар кандай темаларда. Бүгүнкү темабыз болсо спорт жөнүндө болмокчу. Спорттун кайсы түрүнө кызыгасыз? Спорт жагабы? Спорт жагат. Спорттун футбол, күрөшкө кызыгам. Абдан жакшы. Анда эмесе биз биринчи сурообузду бере берели. Сиз ойлонуп, жакшылап туура жоопту бересиз деп ойлойм. Айпери Медет кызын тааныйсызбы? Тааныйм. Айпери Медет кызы кайсыл облуста төрөлүп өскөн? Нарын облусу. Нарын облусу. Мен азыр 4 вариант окуйм. Ошонун ичинен туура жоопту бериңиз. Нарын облусу А варианты, Б варианты Ош облусу, В вариант Талас, Г Чүй. Нарын облусу. Нарын, жакшылап ойлонуп көрүңүз. Оюндун шарты боюнча сиз бизден бир жолу жардам ала аласыз. Анда биз 2 вариантты өчүрүп салабыз. Ошол да колдонуп көрсөңүз болот. Эгер суроонун жообун точно билем десеңиз, анда жообун бере берсеңиз болот. Вариант колдонуп көрөлү. Колдонуп көрөлү. Анда мен бул жактан 2 вариантты алып салайын. Айпери Медет кызы кайсыл облуста төрөлүп өскөн? В Талас, Г Чүй. Талас. Талас, бул сиздин акыркы жообуңуз. Албетте Айпери Медет кызы Талас облусунда төрөлүп өскөн. Куттуктайм, туура жооп бердиңиз, бирок кийинкилеринде жардам ала албайсыз. Хорошо. Экинчи суроо азыр Акжол Махмудовду тааныйсызбы? Тааныйм. Акжол Махмудов туурасында болмокчу. Акжол Махмудовдун трикосунун официалдуу сатылган баасы канча болду эле? Жакында эле сатты. $6000. $6000. Мен варианттарын окуйун. $19000, $26000, $6,500, $9000. $6,500. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Балким 19000, балким $26000. $6,500. Бул сиздин акыркы жообуңуз, мен кабыл алдым. 6,5. Точно? Точно. Өкүнбөйсүзбү? Жок. Акжол Махмудовдун трикосунун официалдуу баасы $19000 эмес, албетте $6,500 болгон. Үчүнчү сурообуз. Токио Олимпиадасын көрдүңүз белеңиз? Толук көргөн жокмун. Токио Олимпиадасында медалдык эсепте Кыргызстан канчанчы орунду алды эле? Варианттарсыз жооп берип көрөсүзбү? Варианттарсыз Токио. Полный мамлекеттер боюнчабы же мурунку СНГ мамлекеттерби? Дүйнө жүзү боюнча. Дүйнө жүзү боюнча. Варианттарды уксам болобу? Ооба, албетте болот. А 65, Б 5, В 84, Г 70. 70. Неге 70? Жакшылап ойлонуңуз. Бул суроого туура жооп берсеңиз, кийинки суроолорго өтөбүз. Эгер туура эмес жооп берип калсаңыз, анда ушуну менен оюн жыйынтыкталып калат. 65, 75, 82. 84. Варианттарды дагы бир жолу окуйун. Токио Олимпиадасында медалдык эсепте Кыргызстан канчанчы орунду ээледи? А 65, Б 5, В 84, Г 70. Г. Сиздин акыркы жообуңуз, кабыл алайынбы? Ооба. Токио Олимпиадасында медалдык эсепте Кыргызстан 84-чү, 65-чи, 5-чи эмес, албетте 70-чи орунду алган. Туура жооп бердиңиз, куттуктайм. Кийинки суроого өтөлү. Мерим Жуманазарованы тааныйсызбы? Тааныйм. Мерим Жуманазарова канча жашта? Ал 21 жашта. Сиз варианттарсыз жооп бердиңиз, эми мен варианттарын окуйун. Мерим Жуманазарова А 21 жашта, Б 23 жашта, В 20 жашта, Г 19 жашта. 21 жашта. Бул сиздин акыркы жообуңуз болду, Жообуңузду кабыл алайынбы? Ооба. 20 эмес, 19 эмес, 21. Точно? Точно. Ишенесиз? Ишенем. Мерим Жуманазарова сизге бул сурооңузга туура жооп берип, кийинки суроого өтүшүңүзгө жардам берди. Албетте 21 жашта. Эми акыркы сурообуз биздин.
Эгер ушул суроого туура жооп берсеңиз сиз 500 сом утуп алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Туура эмес жооп берип калсаңыз 200 сом гана алып каласыз. Ошондуктан ойлонуп жакшылап жооп бериңиз. Даярсызбы? Даярмын. Оор суроо. Даяр. Коркуп атасызбы? Жок. Экинчи ирет дүйнө чемпиондугун багындырган Айсулуу Тынымбекованын башкы машыктыруучусу ким? Варианттарсыз ойлонуп көрүңүз. Варианттар. Атын унутуп атам, бирок Азыр мен варианттарын окуйун. Эки ирет дүйнө чемпиондугун багындырган Айсулуу Тынымбекованын башкы машыктыруучусу ким? Асы Байгазы Кенжебаев, Бсы Нурбек Изабеков, Всы Түгөлбай Базакечев, Гсы Дүйшөн Жуманазаров. Ким деп ойлоп атасыз? кайра бир окуп койсоңузбу? Эки ирет дүйнө чемпиондугун багындырган Айсулуу Тынымбекованын башкы машыктыруучусу ким? А. Байгазы Кенжебаев, Б. Нурбек Изабеков, В. Түгөлбай Базакечев, Г. Дүйшөн Жуманазаров. Экинчиси Нурбек Изабеков деп ойлоп атасызбы? Эмнеге? Билбейм. Мурун уккан боюнча ошол болуш керек. Мурун уккансыз, бирок точно ошол деп билбейсиз. Билбейм точно, бирок. Жөн эле өзүңүзгө ишенип атасыз. Ооба. Жакшылап ойлонуп көрүңүз, анткени бул акыркы суроо. Чечүүчү суроо. Ушуну туура жооп берсеңиз 500 сом утуп аласыз, туура жооп бербей калсаңыз 200 сом гана утуп каласыз. Акыркы жолу. Акыркы жооп. Ким деп ойлоп атасыз машыктыруучусун? Нурбек. Фамилиясы? Унутуп калдым. Нурбек Изабеков деп ойлоп атасыз, Мен сиздин сурооңузду кабыл алайын. Айсулуу Тынымбекованын башкы машыктыруучусу албетте Нурбек Изабеков. Ошондо сиз биздин жеңүүчү болдуңуз, 500 сом утуп алдыңыз. Сизди куттуктайбыз. Рахмат. Азаматсыз, сизди куттуктайбыз. Сиз биздин жеңүүчүбүз болуп 500 сом утуп алдыңыз. Сизди куттуктайм. Биздин медиа порталга 1-2 ооз сөз айта кетсеңиз, жана 500 сомду кайда коротосуз? 500 сомду өзүм эле коротом. Эмне кыласыз? Билбейм, балким тамак ичем, досторум менен бир жакка барам. Бизге 1-2 ооз сөз айта кетсеңиз. Силерге чоң рахмат, ушинтип спортту кызыктырып, ар бир суроо берип жатканыңыздарга. Ишиңерге ийгилик. Дагы алдыга өсө бериңиздер. Эң башкысы бул жакта акча эмес, билим биздин спортко болгон кызыгууну туудуралык деп ойлойбуз. Сизге дагы ийгилик, чоң рахмат. Рахмат. Сиздерге да рахмат. Саламатсызбы? Биринчи таанышып алалы. Менин атым Айпери, Бизон медиа порталынын журналисти болом. Сиздин атыңыз ким? Канча жаштасыз? Кайсыл жакта окуйсуз? Саламатсызбы, менин атым Розайым. Мен консерваторияда окуйм. КГУК. Жакшы. Спортко кызыгасызбы? Ооба. Себеби спортко кызыгасызбы деп сураганым себеби бүгүнкү биздин темабыз спорт болмокчу. Спорт жөнүндө суроолорду беребиз. Спорттун кайсыл түрүн жакшы көрөсүз? Баскетбол. Абдан жакшы. Анда эмесе мен суроолорду бере берейин. Сиз ойлонуп көрүп, жообун айтыңыз, Биринчи сурообуз. Айпери Медет кызын тааныйсызбы? Уккам, бирок көп тааныбайм. Айпери Медет кызы кайсыл жерде, кайсыл облуста тагыраагы төрөлүп өскөн? Биринчиси Нарын облусунда, экинчиси Ош облусунда, үчүнчүсү Талас, төртүнчүсү Чүй облусунда. Кайсынысы деп ойлойсуз? Талас. Точно жообуңуз ушул, акыркы өзүңүз ишенген жообуңуз. Ооба. Себеби эмнеге Талас деп ишенип атасыз деп сизди кыйнап сурабай эле коеюн. Мен суроону кабыл ала берейин, Ооба. Айпери Медет кызы Нарын, Ош, Чүй облустарында эмес, Талас облусунда төрөлүп өскөн. Сизди куттуктайм, 100 сом утуп алдыңыз. Рахмат. Экинчи суроо. Эгер сиз экинчи суроого да жооп берсеңиз, 200 сом утуп аласыз. Экинчи суроого даярсызбы? Ооба. Экинчи сурообуз Мерим Жуманазарова туурасында болмокчу. Мерим Жуманазарова канча жашта? Варианттарсыз жооп берип көрөсүзбү? Жок, вариант менен го. Макул анда. Вариант А 21 жашта, Б 23 жашта, В 20 жашта, Г 19 жашта. 21 деп. Эмнеге 21 деп ойлоп атасыз?
Варианттарды кайрадан кайталап коесуз? Суроосу менен чогуу кайталап берейин. Мээрим Жуманазарова канча жашта? А 21, Б 23, В 20, Г 19. 20 болсун анда. Точно ушул жооп туура деп ишенип атасызбы? 21 менен 20-нын экөөсүнүн бирөөсү деп ойлойм. Бул учурда мен сизге жардам берейин. Бизде оюндун шарты боюнча бир жардам бере алабыз, 2 вариантты алып салабыз. Эгер кааласаңыз ошол вариантты колдонуп көрсөңүз болот. Мен 4 варианттын ичинен 2 вариантын алып салайын. Макул. Бирок андан кийинки суроолордо колдоно албай каласыз, Ооба. Макул анда. Мээрим Жуманазарова канча жашта? А 21, Б 23. 23. Менин жок. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Жакшылап ойлондуңуз? Ооба, 23. Мээрим Жуманазарова, сиз 23 жашта деп ойлоп атасыз. Тилекке каршы 21 жашта. Башында жооп бердим эле туура. Ошон үчүн сиздин жообуңузду тактап сурадык. Туура эмес болуп калды. Тилекке каршы сиз биздин акчалай жеңишибизди ута албай калдыңыз, бирок сиз мындан ары Мээрим Жуманазарова 21 жашта экенин билип жүрөсүз деп ойлойбуз. Ооба, рахмат. Сизге дагы чоң рахмат, ийгиликтүү күн каалайбыз. Сиздерге дагы.